Депутат Толкунбек Абдугуловдун 400 000 сом майына алып жатканына жинденди. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдугулов айына 400 000 сомдой акы алып жатат. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Самат Ибраев билдирди. Анын айтымында Улуттук банктын башкаруучулугунун мүчөлөрүнө эмгек акы катары 2020 жылы 27 миллион 960 000 сом бөлүнгөн. Буга маяна жана башка бардык төлөмдөр кирген. Эгер бул сумманы башкаруучулуктун 7 мүчөсүнө бөлүп эсептесек, айына 332 857 сом алып жатканы белгилүү болот. Буга иш сапар, жеке автоунааларынын чыгымдарын, айдоочуларынын маянасын, башкаруучулуктун мүчөлөрүнүн жана үй бүлөсүнүн эс алуусу үчүн төлөнгөн акча кошулган эмес. Иш жүзүндө төлөнүп жатканын эсептесек, демек, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдугуловго айына 400 000 сомдой төлөнүүдө, деди депутат. Ошондой эле ал башкаруучулуктун мүчөлөрү турак жай алуу үчүн жеңилдетилген кредиттерди 2-5% менен 15 жылдык мөөнөткө алышканын белгиледи. Аны менен катар депутат буга чейин үй сатып алууга Абдугуловдун Улуттук банктан алынган насыясын кечип салганда депутаттардын күчү менен кайра кайтарылганын эскертти. Сооронбай Жээнбековдун камалышын талап кылгандар митингге чыкты. Бүгүн 10 июнда мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун камалышын талап кылгандар Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Алар колдоруна Сооронбай Жээнбеков экс макамга татыксыз, Үмүттүн өлүмүнө ким жооп берет, 5-6 октябрдагы жаракат алгандарга дарылануу, реабилитация керек деген жазууларды кармап алышканын көрүүгө болот. Октябрь айындагы окуяларда митингчилерди күч менен таркатуу боюнча укук коргоо органдарына буйрук бергендиги үчүн Жээнбеков экс-президент макамынан ажыратылышы керек, деди митингдин катышуучусу. Эске салсак, 2020 жылы 4 октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына наразы болгон партиялардын митинги 6 октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алуу менен аяктаган. Башаламандык учурунда абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, азыркы президент Садыр Жапаров баштаган бир катар саясатчылар бошотулган. Кагылышта жүздөгөн адам түрдүү жараат алышып, алардын 30га жакынынын көзүнө ок тийген, 8-и бир көзүнөн айрылганы айтылган. 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу катуу жараат алып каза болгон. Жапаров Түркиянын президенти Кыргызстанга чакырды. Президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоганды Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Садыр Жапаров менен Реджеп Тайип Эрдоган Анкарадагы президенттин сарайынын панорамасында жылуу маанайда баарлашты. Кыргызстан лидери коштошуп жатып, туркиялык кесиптешин дагы өлкөгө иш сапар менен келип кетүүгө чакырды деп жазган Султанбаев. Белгилей кетсек, Жапаров Түркияга болгон расмий иш сапарынын алкагында күн мурун Реджеп Тайип Эрдоган менен Анкара шаарында расмий жолугушуп, бир катар документтерге кол коюшкан. Бишкекке өзбек автобустарынын биринчи партиясы келди. Алар шаардыктарды тейлейт. Мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергеновдун айтымында жалпы 50 автобустун келүүсү күтүлүүдө. Азыр бизге өзбек өндүрүшүнө Isuzu маркасындагы 21 автобус келди. Калган 29-у бир жуманын ичинде келет. Кудайбергенов бул автобустар ыңгайлуу жана заманбап экенин белгиледи. Ширин Айтматова УКМКга суракка чакырылды. Алдын ала маалыматтар боюнча коопсуздук кызматкерлери экс-депутатка кумтөр маселеси боюнча суроолору бар. Жогорку Кеңештин экс-депутаты Ширин Айтматова УКМКга суракка чакырылды. Бул тууралуу Вести.kg сайтына Үмүт 2020 кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек билдирди. Анын айтымында Айтматова кумтөр иши боюнча чакырылган. Парламент депутаты Дастан Бекешев дагы социалдык тармакта Ширин Айтматова УКМКга суракка чакырылганын жазган. Аида Касымалиева өткөн аптадагы депутаттардын камалышы мыйзамсыз. Жаңы конституция боюнча алардын кол тийбестиги күчөтүлгөн. Вице-спикер Аида Касымалиева өткөн аптада депутаттардын кармалышы баш мыйзамга каршы келерин бүгүн 10 июнда Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Өткөн аптада Жогорку Кеңештин депутаттардын кармоо боюнча баш мыйзам бузулган. Жаңы конституция боюнча депутаттардын кол тийбестиги күчөтүлгөн. Ал кылмыш жасап жаткан учурда кармалбаса, мындайда көпчүлүк депутаттардын макулдугу менен кармалышы керек. Бул боюнча протоколдук тапшырма тийиштүү комитеттерге берилди. Депутаттардын кол тийбестиги боюнча мыйзам сакталышы керек. Ошондуктан кармоо, СИЗОдо кармоо мыйзамсыз. Мындай учурда депутаттар үй камагында болушу керек болчу. Бул боюнча Жогорку Кеңеш тийиштүү комитет жообун бериши зарыл. Муну биз талап кылабыз, деди ал өз сөзүндө.
Ош базардагы соодагерлердин кыйкырыгы атайын даярдалган спектакль. Ленин базарындагы акимияттын Ош базарындагы башаламан соода сатка каршы күрөшүү бул спектакль. Бул тууралуу ишкерлер маалымат жыйынында билдиришти. Алардын айтымында мыйзамсыз орундардын жоюлганлыгы жөнүндө социалдык тармактарда тараган видео тасмалар, соодагерлердин кыйкырыгы жана райондук мамлекеттик администрациянын кызматкерлери менен болгон мушташтар атайын даярдалган. Алар соодагерлерден алдын ала акча чогултушат. Башаламан соода кылуу боюнча арыз келип түшкөндө акимияттын кызматкерлери келип мыйзамсыз соода түйүнүн алып салгандай түр көрсөтүшөт. Мунун баары видеого тартылат. 1 сааттын ичинде соодагерлер өз ордуларына кайтышат, деди ишкер Гүлчехра Омонова. Жапаров Эрдогандан дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды жөнүндө сурады. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Спутник Кыргызстан агенттигине Кыргызстан менен Түркиянын башчыларынын жолугушуусунда табылбай жаткан кыргызстандык Орхан Инанды тууралуу кеп болгонун билдирди. Анын айтымында Жапаров Түркия башчысынан Инандыны сураган. Режеп Тайип Эрдоган аны тааныбай турганын, ал тууралуу эч кандай маалыматы жок экенин айтты. Ошондой эле Фетхуллах Гүлендин оппозициялык уюмунун ФЕТО тарапташтары тууралуу эч нерсе уккусу келбей турганын билдирди, деди Султанбаев. Эске салсак, Сапат лицейлери тармагынын президенти Кыргызстан жараны Орхан Инанды 1-июндун түнүнөн бери дайынсыз. Анын автоунаасы Октябрь районундагы Малдыбаев көчөсүндө аларча суусунун жээгиндеги эшик ачык калган тейде табылган. Президент Садыр Жапаров аны табуу үчүн кошумча күч тартууну тапшырган. Ички иштер министрлиги Инандыны 1000ден ашуун милиционер издеп жатканын билдирген. Кийинчерээк УКМК Орхан Инандыны 2 жыл мурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү издеген деген маалымат тараткан. Матраимовдон калышпайт. Иштен алынган дагы бир бажычынын байманалуу жашоосу. Матраимовду кызматтан алып, сот жообуна тартуу менен кыргыз бажысында олуттуу деле өзгөрүү болгон жок. Бажы төрагасынын орун басарлыгына Матраимовдон кийин келген Замирбек Карашев анын коррупциялашкан түйүнүнүн мүчөсү болгон өңдөнөт. Ал дагы өзүнүн үй бүлөсүнө Матраимовдон кем калбаган байманалуу жашоо түзүп бергени байкалат. Райымбек Матраимов дүйнөдөгү эң таанымал бажы кызматкери болсо керек. ОКПР жана анын өнөктөштөрү Кыргызстандагы бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары тууралуу көптөгөн иликтөөлөрдү жарыялап, анын жүк ташуучу Көмүскө империясы менен байланышынын бетин ачкан. 2017-жылы Матраимов кызматтан бошотулганы менен анын саясий таасири ан сайын арткан. Кыргызстандын бажы түзүмдөрү анын бизнес империясынын көзөмөлүнө өткөн. Ал эми анын үй бүлөсүнө таандык делген саясий партия парламенттик шайлоодо аз жерден утуп кете жаздаган. Мамлекет сага көңүл бурууга чамасы жетпей жатса, эмне кылуу керек? 2020-жылы өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын көпчүлүк тааныган жок. Талапкерлер добуш сатып алууга жана башка мыйзам бузууларга айыпталышкан. Нааразы болгондор Бишкектин көчөлөрүнө чыгып, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, ал эми жаңы келген өкмөттүн коррупцияны түп тамыры менен жоготобуз деген убадалары жамгырдай жаады. ОККР Матраимов өзүнө бөркүндө ишенген. Коррупционер чиновниктерден турган чырмалышкан түйүндү түптөгөнүн аныктады. Бирок бажы төрагасынын орун басары кызматынан алынса да эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Матраимовдун мураскери Замирбек Карашевге байланышкан кезектеги жаңы иликтөө экс-бажычы түптөп кеткен коррупциялык түйүн бажы кызматынын эң жогорку тепкичтерине чейин жеткенин далилдейт. Соц тармактарда жарык көргөн сүрөттөр Матраимов менен Карашевдин үй бүлөлүк катышын көрсөтүп турат. Ал тургай азыр Таиландда кымбат баалуу курортто чогуу эс алышкан. Карашевдар менен Матраимовдардын дагы бир окшоштугу, алар мартабалуу жашоо образын сүйүшөт. Карашевдин кызы акысы кымбат жеке менчик мектептеги окуусунан кийинки бош убактысында Италия, Франция, Дубай жана Түркияга саякаттап, бейкапар жыргал жашоодон ырахат алып жүрөт. Ушундай саякаттоолор жана журналисттер таап чыккан Карашевдин туулган уруна таандык кыймылсыз мүлктөр аз эмес, бирок асман чапчыбаган айлык алган мамлекеттик кызматкердин капчыгына туура келбейт. Карашевдин балким башка мыйзамдуу киреше булагы болсо деле, ал жөнүндө мыйзам талап кылгандай декларацияда көрсөткөн эмес. Белгисиз себептер менен салык кызматынын сайтында анын активдери тууралуу декларация жайгаштырылган эмес. ОККР менен клуб кенен маалымат алуу үчүн салык кызматына кат жазган, бирок Карашевдин 1 жыл ичиндеги кирешеси тууралуу декларациядан башка жарытылуу маалымат ала алган эмес. Карашев апрель айында табышмактуу жагдайга бажыдагы ээлеген кызматынан бошотулган, бирок Матраимовду сындагандар сүйүнө турган деле жагдай жок. Кыязы Карашев деле бажыга адаттагы схема аркылуу келген өңдө. Карашев менен Матраимов комментарий берүү тууралуу өтүнүчкө жооп беришкен жок. Бул материал жарык көрөр алдында Карашевдин кызы соц тармактардагы бул иликтөөдө көрсөтүлгөн постторун өчүрүп салган.
Матраимовдун бажы империясы. 2017 жылы Матраимов бажыдагы кызматынан бошотулган, бирок анын бул тармактагы карьерасы ошону менен эле бүтүп калган эмес. Бул иликтөөдө биз экс бажычы жана анын таасирдүү достору Кыргызстандагы 3 маанилүү терминалды кантип көзөмөлгө алышканын түшүндүрүп беребиз. Төмөндүү карьералык өсүш. Карашев тууралуу маалымат жок эсе. Көпчүлүк кыргыз чиновниктеринин өмүр баяны жазылган өкмөттүн сайтарында ал жөнүндө маалымат жок. Бажы кызматы жеке жашоонун кол тийбес деген шылтоо кылып, ал тууралуу биографиялык маалыматтарды берүүдөн баш тартты. Карашевдин жакын арада кызматтан кетишинин себеби тууралуу суроону буйтап кетишти. Анын кызматтан четтетилгени тууралуу расмий буйрук жарыяланган жок. Журналисттер дагы документти изилдей алган жок. Аны кайдан издөө керек экенин да түшүндүргөн киши болбоду. Өкмөттөгү жеке булагыбыз болсо Карашевди бажы кызматынын төрагасы кызматтан кетирүүнү чечти деп билдирген. ОКР жана өнөктөштөрү башка булактарга кайрылып, анын кызмат жолун жарым-жартылай болсо да ачып берүүгө аракет кылды. Биринчи жолу Карашевдин ысымы 2011-жылдагы документтерде аталган. Ал Ош облустук бажы кызматынын төрагасынын орун басары деп көрсөтүлгөн. Райымбек Матраимов анын түздөн-түз жетекчиси болгон. Кийинки жылдары Карашев бир нече жогорку кызматтарды аркалаган. Ош облустук бажысын жетектеп, ошондой эле Бишкектеги эл аралык аэропорттун бажы кызматынын башчысынын орун басары жана башчысы болгон. Мыйзам боюнча салык башкармалыгы жогоруда көрсөтүлгөн кызматтардын жок дегенде айрымдарын аркалаган адамдардын декларацияларын сайтында жарыялап турууга милдеттүү, бирок ал жакта Карашев тууралуу маалыматтар жок. Журналисттер салык кызматына анын декларацияларын берүүнү өтүнүп кат жолдошту, бирок документтердин түп нускасын ала алышкан эмес. Ошентсе да журналисттер бир жагдайды аныкташты. Карашев декларацияда эч бир жеке менчигин көрсөткөн эмес. Болгону үй бүлөсүнүн кирешеси 2016-жылы 663 миң сомдо, 9 миң долларды түзгөнүн билдирген. 2019-жылы октябрда ал кызматынан дагы бир тепкич жогорулап, Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Ушул эле кызматты бир кездерде Райымбек Матраимов аркалаган. Иште гана дос эмес. Карашев менен Матраимовдун жакын мамилеси жумуш менен гана чектелген эмес. Муну Кыргызстандын бажы тармагын жакшы билген 3 маалымат булагы тастыктап берди. Алардын ысымдарын коопсуздук маселесинен улам атаган жокпуз. Маалыматты эки үй бүлөнүн соц тармактарга чыгарган сүрөттөрү дагы бышыктайт. Буга чейинки иликтөөдө Матраимовдун аялы Улукан Тургонованын Instagram аккаунтундагы постторунун негизинде биз экс бажытынын үй бүлөсүнүн мамлекеттик кызматкердин расмий маянасына туура келбеген байманасы ашып ташкан байлыгын далилдегенбиз. Материалдын үстүндө иштеп жаткан журналисттер бир кыргыз Тургонованын постторуна эмоционалдуу комментарийлерди жазып, андан кем калышпаган жылуу жоопторду аларын байкашкан. Бул кыздын Матраимовдун башка туугандары менен дагы мамилеси бар. Матраимовдун баласынын Instagramдагы сүрөттөрүнө билдирүү жазат. Өз кезегинде бул кыздын сүрөттөрүн Райымбектин жиени комментарийсиз калтырбайт. Белгилүү болгондой, анын Instagramдагы аккаунтунда көрсөтүлгөн маалыматтар Карашевдин кызы тууралуу элге жеткиликтүү маалыматтар менен дал келет. Биз ал өспүрүмдүн толук аты жөнүн жазган жокпуз, болгону Карашева деген фамилияны колдонуп жатабыз. Анткени сүрөттөр жарыяланган учурда ал кыз жашы жете элек деп саналчу. Карашеванын Instagram аккаунтундагы постторду карай келгенде ал колунда бар үй бүлөнүн кызы экени дароо байкалат. Кыз дүйнөнү чарт тарабына саякаттап, кымбат баалуу мейманканаларга токтойт. Сүрөттөргө караганда Карашевдер менен Матраимовдор бирге эс алышкан. 2019-жылы январда алар Таиланддагы Пхукет аралынан орун алган Трисара кымбат баалуу курорттук комплексинде чогуу эс алышкан. Трисарада эс алып жүрүп, Карашева Instagramга өтө көп сүрөттөрдү жана стористерди жарыялаган. Анын ичинде селфи жана деңиз жээгинин сүрөттөрү бар. Сүрөттөрдүн алдына болсо жашоонун ырахатын көрүп жатам, жашоо керемет, кыялдар орундалат деп жазган. Публикациялардын датасына караганда үй бүлө курорттордо 8 күн эс алган. Мындай эс алууга 35 миң доллардан ашуун каражат сарпталат. Бул сумма Карашеванын атасынын 2016-жылга карата 1 жылдык айлыгынан 4 эсе көп. Ал эми жолдун аркы өзүндө андан кем калбаган укмуш виллада бир эле мезгилде Матраимовдор жашаган. Кыргыз бажысынын мурдагы башчыларынын Таиланддагы эс алуусу. Бул эки үй бүлө кийинки жылы дагы бирге эс алган өңдөнөт. Тургунова менен Карашева бир эле учурда Түркиянын Белек курорттук шаарында тартылган сүрөттөрдү чыгарышкан. Байманасы ашып ташыган жашоо жана кыймылсыз мөлк. Карашеванын Instagramдагы сүрөттөрүндө атасынын байлыгы анын расмий кирешесине дал келбегенин көрсөтүп турган далилдер бар. Журналисттер анын Instagramга чыгарган кийим-кече, сумка жана бут кийимдеринин баасын бери дегенде 34 миң доллар деп баалашты. 2018 жана 2019 жылдары чыгарган постторунда Карашева дайыма бир локацияны көрсөтүп турган. Билимкана Аутса. Бул Бишкектеги кымбат баалуу жеке менчик мектеп. Ал жерде 1 жылдык окуунун акысы 5 миң доллар.
Мектептин сайтында Карашева окуу жайды Райымбек Матраимовдун жыйыны сыяктуу эле 2019-жылы аяктаганы жазылган. Окуудан тышкары бош убактыларын ал Париж, Италия, Дубай жана Туркияда өткөргөн. Декларацияланбаган мүлк мыйзам кыргыз чиновниктерин ээ болгон мал-мүлкүн декларациялоого милдеттендирет. Салык кызматынан Карашев эч кандай маалымат бербегенин айтышты. Бирок журналисттер анын үй бүлөсүнө таандык бир нече кыймылсыз мүлктөрдү таап чыкты. Ал эми анын жубайы Анара Мадумарованын Ош шаарында короо жайы кенен чоң үйү бар. Анын баасы белгисиз. Жер кадастрынын маалыматына ылайык 2012-жылы Карашевдин ал убакта 13 жаштагы уулу чоң атасынан Ошто дагы бир үйдү белекке алган. Кыймылсыз мүлк Карашевдерге таандык болгону менен ал жакта башка үй бүлө жашайт. 2007-2013 жылдар аралыгында экс-чиновниктин ата-энеси дагы 4 кыймылсыз мүлк жана 2 курулушу жок жер тилкесин сатып алышкан. Ошол эле учурда Карашевдин атасынын расмий киреше булагы жок. Негизгиси Карашевдер Борбор кала Бишкекте белгилүү бир убакытка кымбат баалуу батирде жашап турганын көрсөткөн далилдер бар. Болжол менен ошол эле убакта Карашев Бишкекке көчүп баргандан кийин анын кызы көптөгөн сүрөттөрдү жарыялаган. Алардан дубалдарында алтын оймо чиймелери бар көз жуусун алган батирди көрсө болот. Көбүнесе ал Матраимовдордун калаадагы резиденциясын эске салат. Журналисттер бул кыймылсыз мүлк тууралуу эч нерсе табышкан жок. Карашевдин кызы аларга таандык болушу мүмкүн делген батирлердин биринде сүрөткө түшкөн. Жергиликтүү тургун Өмүрбек Бабанов Таласка 2000 сомдон акча таратып, элди чогултууда. Бул тууралуу Талас облусунун тургуну социалдык баракчасына жазып чыкты. Бабанов Таласка 2000 сомдон акча таратып, элди жыйнатты. Руслан Казакбаев Көксай, Кайнар, Чолпонбайга, Мирлан Жыйынчуроев, Розный, Киров жана Шекерге, Кенжебек Бокоев, Арал, Манас жана башкаларга команда бериптир. Элди алып чыкты. Мен уктум, далилдер бар. Эл көп чыкса Таласты басабыз. Кийин Бишкек деп пландашкан деп билдирген тургун. Facebook'tan бошобой койдуңуз. Жумушубузга жоопкерчиликтүү мамиле жасаңыз. Депутат Жыйынчуроев вице-мэр Ырсалиевди сындады. Бүгүн 10-июнда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Мирлан Жыйынчуроев Бишкектин вице-мэр Жамалбек Ырсалиевди сындады. Депутат коопсуз шаарда Бишкек шаарынын мэриясынын миссиясы эмне деп сурады. Вице-мэр Жамалбек Ырсалиев: биздин негизги миссиябыз жол чийиндерин чийип беребиз, мамыларга коюга уруксат беребиз. Ижара акысы бизге төлөнөт. Жалпы жонунан айып пулдан түшкөн каражаттын 25% мэриянын бюджетине түшөт деди. Жыйынчуроев: канча чарчы орун берилди, ижарага канчадан берилди деп сурады. Ырсалиев Вега компаниясына 38 даана берилгенин айтты. Депутат: мен мэриядан так маалымат алгам. Сизде маалымат жок экен, даярданып келишиңиз керек болчу. Бул Facebook'ta ар нерсе жазуу эмес да, туура эмес иштерди көрсөтүү үчүн сизди чакырып 1 ай күттүм, келген жоксуз. Facebook'tan бошобой койдуңуз. Өзүңүздүн жумушуңузга жоопкерчиликтүү мамиле жасаңыз, деди ал. Туркия Садыр Жапаровга профессор наамын тапшырды. Туркиянын экономика жана технология университети президент Садыр Жапаровга эл аралык мамилелер боюнча профессор наамын тапшырат. Бул тууралуу Бишкек эркин экономикалык аймагынын директору Кудрет Тайчабаров өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Президент Садыр Жапаровдун Туркияга болгон расмий иш сапары уланууда. Иш сапарын алганда Садыр Жапаров Туркия Республикасынын президенти Режеп Таип Эрдоган менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 8 документке кол коюшту. Эки өлкөнүн лидерлери эки жана көп тараптуу кызматташууну, ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин ТМКК алкагында өз ара байланыштын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Расмий иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаровдун Туркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушуусу күтүлүүдө. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда бизнес форумга да катышат. Ага Кыргызстандан 60 ишкер барган. Ошондой эле Туркиянын борбору Анкара шаарында иштеп жүргөн Кыргызстандын жарандары, студенттери жана диаспоралардын, коомдук бирикмелердин жана уюмдардын өкүлдөрү менен да жолугат.